Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде баарыбызга белгилүү аябагандай даамдуу салаттардын бири фунчозанын кышкы варианты десек болот. Эгер кызык болсо, видеонун аягына чейин көрүп, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Бизге керектүү азыктар 400 граммдай түрп, сүргүчтөн өткөрүп алабыз. Ошондой эле 300 грамм сабиз керек. Кызыл таттуу калемпир, бул жерде 2 калемпир, тоңдурулган калемпирлер, 200 граммдай пияз жана 300 грамм уйдун этин ичке туурап алабыз. Табага өсүмдүк майын куюп, жакшылап ысытып, этти 6-7 мүнөттөй күчтүү отто кууруп алабыз. Эттин суусу бууланып чыгып, майга бир аз убакыт куурулгандан кийин пиязды салып, дагы 2-3 мүнөттөй кызарта кууруйбуз. Татымалдардан мен бүгүн туз, кара мурч жана кызыл калемпир гана коштум. Ошондой эле бир аз кориандр жана кааласаңыз ачуу калемпирден дагы кошуп койсоңуз болот. Жакшылап аралаштырып, түрп менен сабизди чогуу эле салабыз дагы, баардыгын 2-3 мүнөттөй дагы күчтүү отто кууруп алабыз. Бул жол менен 5-6 мүнөттөй куурулгандан кийин калемпирди кошуп аралаштырабыз жана фунчозаны кайнак сууга демдеп коюш керек. Ал үчүн үстүнө кайнаган сууну куюп, бетин жаап 3-4 мүнөттөй демдеп коебуз. Бул фунчозанын өзүнүн калыңдыгына жараша болот. Эң негизгиси эзилип кетпеш керек жана ошондой эле катуу болуп калбаш керек. Аягында майда тууралган сарымсактарды кошуп, жакшылап аралаштырып, бир аз убакыт гана кууруп алабыз. Көпкө кууруганга да болбойт. Ошондуктан отту өчүрүп ала берсек болот. Биздин кууруп алган азыктарыбыз дагы эзилип, аябай бышып кетпеш керек. Ошондуктан бир аз жумшаргандан кийин эле отту өчүрөбүз. Жана фунчозаны сөзсүз түрдө муздак сууга чайкап туруп, андан кийин салабыз, суусун сарыктырып. Бычак менен кескилеп бир аз кыскартып алабыз дагы. Жашыл чөптөрдөн укроп жана көк пияз кошуп койсок болот. Баардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Аягында тузун текшерип, бир аш кашык соя соусунан кошуп койсок, даамын ачат жана кунжуттун куурулган данектери дагы өзгөчө даам берет. Баардыгын жакшылап аралаштырып, салатыбызды жылуу кезинде, ошондой эле муздак кезинде дагы бере берсек, абдан сонун болот. Достор, эгер бүгүнкү видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, мага билдирип коюңуздар. Каналыма катталыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.